сыр эмне деп айтсам, кээде аларга бир башын сылап бир жакшы мамиле да керек. Мен өзүмдүн кесибимди бирок чындыгында сүйөт экенмин. Биринчиден тартип, мындайда баягы ар бир бала мындай кыялданат да. Саламатсыздарбы? Биздин окуу жай Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калыөнөр Үсенбеков атындагы аскери институт деп аталат. Бул аскери институтунда мен ушу 2006 жылдан бери иштейм. Быйыл туура 15 жыл болуп 16 жылга кетти. 1000ден ашуун курсанттарды ушул аскери институттун ийгиликтүү бүтүп кетишти. Анан бир чети баягы аял киши бир гана мугалим болбостон аларга эне катарда болушун керек экен. Анан кээде аларга бир башын сылап бир жакшы мамиле да керек, жылуу мамиле керек, аларга жакшы сөзүң керек эне катары. Анан бир гана билим менен чектелип калбастан эми буларга да бир энелик мээримибизди дагы жасап атабыз. Албетте бул айтканга 16 жыл оңой болгону менен ушу 16 жылдын ичинде ар бир жумуштун кыйынчылыгы да болот, жакшы жемиштүү жактары да болот. Анан бул нерсе көпчүлүк учурда ушу аскери институттун жетекчилеринен дагы көбүрөөк көз каранды болот. Көпчүлүгүнүн түшүнүгү боюнча, башкалардын түшүнүгү боюнча бунун окуу жай эмес, бул жерде жөн эле солдаттар күнүмдүк уставты жаттап алып эле анан кийин эле жер тепкилей бергендей бир сезимдер бар экен да, көпчүлүгүндө ушундай түшүнүктөр бар экен. Себеби баягы биз иш-чарага барганда, конкурстарга барганда, башка жака бир семинарларга барганда ошондон улам билип калып атам да. Анан бизде окуу жайды өзүңөр көрдүңөр, азыркы замандын талабына жараша бүт техникалар менен жабдылган. Келген балдардын, аскери институтуна келген балдардын баягы биз сурап калабыз, бир өзгөчөлүк бар бекен. Биздин өзгөчөлүгүбүз эмне? Башкалардан, башка окуу жайлардан. Башка окуу жайлардан биздин аскери институттун өзгөчөлүгү, кээ бир окуу жайларда айтышат экен, биздин студенттер эртеден кечке чейин окушат, ушуну албетте эртеден кечке чейин окуйт. Бирок биздин институтта бир баягы сабактан кечигүү, же болбосо сабактан сабакка келбей коюу, же болбосо бир тапшырманы аткарбай коюу деген түшүнүк бизде, билесиңер, биринчиден тартип, анан кийин окууга көбүрөөк көңүл басым жасалат. Бизде жана танапис учурунда дагы эч кандай ызы чуу деген жок бизде. Жөн эле басып жүрүү деген жок бизде. Окуу сабак болуп аткан учурда бир курсант эшикке чыкпайт бизде. Ушундай да. Танапис учурунда дагы курсанттар ушинтип сапка тизилип келип, анан кийин рапорт беришет да, анан кирип сабактарга кирет. Мугалимден, анан биринчи кафедра башчысынан уруксат алып, анан мугалимден уруксат алып, анан булар сабакка киришет да бизде. Рахмат сизге эжеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш эле, жакшы окуу деп күнүгө айтканыңызда. Рахмат сизге эжеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Биз ушу өзгөчө ушу 2014 жылдан баштап мындайынан активдүү катышып келатабыз конкурстарга. Кайсы жерде конкурсту уга калсак ошол жака катышабыз. Анан Кудай буйрса дайыма бир ийгиликтүү орундарды ээлейбиз. Алдыңкы биринчиликти жогорку окуу жай, Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар арасында. Анан бу да болсо абдан кубандырат. Баягы биздин ушундай жакшынакай курсанттардын ийгилиги бизге тим эле эки эсе күч берет. Анан эки эсе күч менен иштегенге аракет кылабыз. Мен да бала кезимде мен эмнегедир кыялым сот болсом, анан прокурор болсом деген бир ушундай бир кыялым бар болчу да. Ошол себептен мен жогорку сотто иштедим эле, анан юридикалык окуу жайды окуп атып деле бул эми тилекке каршы турмушка байланыштуу анан бүтпөй калдым негизи. Анан бир мугалимдикти көп сиз билесиңерби, мындай мектепте иштегенде деле, башка жогорку окуу жайда иштегенде деле, анан бул жерде иштегенде деле мындайда ушунчалык мен өзүмдүн кесибимди бирок чындыгында сүйөт экенмин. Эгерде кайра төрөлө турган болсом, кайра эле ушу филолог болмокмун да. Чын себеби мага ушунчалык жагат өзүмдүн кесибим. Анан кээде сабагым болбой калганда да келем. Себеби бир методикалык бир көрсөтмө жазыш керек, же болбосо китепке аракет кылыш керек, же болбосо бир илимий бир статьялар жазыш керек. Анан
көбүнчө мен билбейм, мен өзгөчө аскерий институтун мен билбейм, өзгөчө жакшы көрөмүн. Кесибимди да өзгөчө сүйөмүн. Рахмат сизге эжеке бай барына, эки алсам ыйла челен тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш эле, жакшы окуу деп күнүгө айтканыңызда. Рахмат сизге эжеке бай барына. Өйдө жактагылар ардак грамоталары коргоо министрлигинин, тиги райондук акимияттын, андан тышкары дагы чек ара кызматынын ардак грамоталары бар бул жерде. Анан аялдар конгрессинин ардак грамотасы бар бул жерде. Аял жана коом деген конференция өткөнбүз. Ошол конференцияда Акбакышева да катышкан, башкалар да катышты эле. Ыраазыбыз эжеке бай барына, ырсунайым кабыл алчы дагы да. Улуктайбыз урматсыга бөлөйбүз, ардактуу иш мугалимдик барына. Ыраазыбыз эжеке бай барына, ырсунайым кабыл алчы дагы да. Улуктайбыз урматсыга бөлөйбүз, ардактуу иш мугалимдик